Түз эфирде күндөбү маалыматтык программасынын толтурулган чыгарылышы аны мен Айбек Исабеков тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Президент Садыр Жапаров иш сапары менен Тажикстанга барды. Мамлекеттик сапардын алкагында эки өлкө башчылары ратификациялык грамоталарды алышты. Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын чегараларынын кесилишүү чекитинде символикалык стел ачылып, ага 3 өлкөнүн президенттери онлайн катышты. Иштей албасаңар айткыла. Депутаттар суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин ишин сынга алып, азыркыга чейин коррупция бар экенине токтолушту. Жалал-Абад облустук ооруканасына заманбап шарты бар 7 кабаттан турган имарат курулат. Бул боюнча УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн аталган ооруканага барган учурда билдирди. Сузак районунда 100 гектар жерге 40 000 көчөт олтургузулуп жатат. Бүгүн УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев көчөттөр тигилип жаткан аймакка барды. Бүгүн президент Садыр Жапаров иш сапары менен Тажикстандын Кожент шаарына барды. Анда Кыргызстан менен Тажикстандын президенттери ратификациялык грамоталар менен алмашуу жөнүндө протоколго кол коюшту. Бул документ эки өлкөнүн ортосундагы мамлекеттик чегара жөнүндө келишимди юридикалык жактан бекемдеп, чегараны толук демаркациялоо жана чегарага чектеш райондордо ынак коңшулаштыкты чыңдоо үчүн зарыл шарттарды түзөт. Ошондой эле мамлекеттик сапардын алкагында Кыргызстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын президенттеринин 3 тараптуу жолугушуу болуп өттү. Бүгүн 31 мартта мамлекет башчы Садыр Жапаров Тажикстандын Кожент шаарына иш сапары менен барды. Аны Худжан эл аралык аэропортунан Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон тосуп алды. Тосуп алуу аземинде мамлекеттик желектер илинип, килем төшөлүп, ардак кароол тизилген. Ал эми улуттук кийимчен кыздар кыргызча саламдашып, мамлекет башчылары үчүн кыскача концерттик программа тартууланды. Ассалам алейкум, азиз кадырлуу улуу меймандар. Dostum demir, gönülde sana dostum demir. Андан соң эки өлкө башчылары бетме-бет форматында сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Эки өлкөнүн лидерлери эки тараптуу кызматташуунун, анын ичинде соода-экономикалык, энергетикалык жана маданий-гуманитардык тармактардагы өз ара аракеттенүүнүн кеңири чөйрөсүн талкуулашты. Аны улай президент Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон ратификациялык грамоталар менен алмашуу жөнүндө протоколго кол коюу аземине катышты. Мамлекет башчылар бул келишим эки өлкөнүн ортосундагы ар тараптуу өз ара аракеттенүүнүн бекем пайдубалы болуп, келечек муундарга саясий жетилгендиктин, боордоштуктун жана тарыхый жоопкерчиликтин үлгүсү болооруна ишенимин билдиришти. Урматтуу Эмомали Шарипович, бизди жылуу кабыл алып, элдердин биримдиги менен достугун символдоштурган иш-чараны жогорку деңгээлде уюштургандыгыңыз үчүн сизге ыраазычылык билдирем. Бүгүн чынында тарыхый күн. Мына ушундай майрам сыяктуу демилгелер жакшы салтка айланып, боордоштук жана өз ара түшүнүшүү маанайында жыл сайын өлкөлөрүбүздүн ар кайсы бурчтарында өткөрүлүп турарына ишенем. Кыргызстан келечекке чоң оптимизм менен карайт жана Борбор Азиядагы боордош мамлекеттер менен көп пландуу кызматташтыкты өнүктүрүүнү көздөйт. Андан соң мамлекет башчылар Касамин регионалдык долбоорун ишке ашыруунун жаңы этабын баштап беришти. Бул долбоордун алкагында видеоконференция байланыш режиминде 500 киловатт датка сугду аба чубалгысын ишке киргизүү аземине катышты. Лидерлер бул долбоордун өзгөчө мааниси бар экенин белгилеп, ал эки өлкөнүн энергосистемаларын бириктирет, энергетикалык коопсуздукту бекемдейт жана Борбор Азиянын туруктуу өнүгүүсүнө олуттуу салым кошоору айтылды. Маалыматка ылайык, жалпы узундугу 485 чакырым датка согду аба чубалгысынын 456 чакырымы Кыргызстандын аймагынан өтөт. Жашыл электр энергиясы Кыргызстан менен Тажикстандын жай мезгилинде Афганистан менен Пакистанга экспорттолот.
Ал арада расмий сапардын алкагында пландаштырылган Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын президенттеринин 3 тараптуу жолугушуусу болуп өттү. Анда Садыр Жапаров, Эмомали Рахман жана Шавкат Мирзиёевтер 3 тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Мамлекет башчылары регионалдык кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулап, ынак коңшулук мамилелерди чыңдоонун, инфратүзүмдүк жана экономикалык долбоорлорду биргелешип ишке ашыруунун, ошондой эле региондун туристтик мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнүн маанилүүлүгү айтылды. Өз сөзүндө мамлекет башчы Садыр Жапаров Тажикстандын президентине жылуу кабыл алгандыгы жана элдердин биримдиги менен достугун символдаштырган иш-чараны жогорку деңгээлде уюштургандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Андан соң Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын президенттеринин 3 тараптуу жолугушуусунун жыйынтыгы менен 3 мамлекеттин мамлекеттик чек араларынын кесилишкен чекити жөнүндө келишимге жана түбөлүк достук жөнүндө Худжан декларациясына кол коюлду. Мамлекет башчылары бул документтерге кол коюу өлкөлөрдүн эгемендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн урматтоону символдаштырарын, ошондой эле Борбор Азияда конструктивдүү диалогтун жана натыйжалуу кызматташтыктын үлгүсү катары кызмат кылаарын баса белгилешти. Жетишилген макулдашуулар өз ара ишенимди бекемдөө, туруктуулукту сактоо жана региондогу интеграциялык процесстерди өнүктүрүү үчүн жаңы перспективаларга жол ачары айтылды. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Ходжент шаары. Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын чек араларынын кесилишүү чекитинде символикалык стел ачылды. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев, Тажикстандын премьер-министринин орун басары Сулайман Зиозода, Өзбекстан премьер-министринин орун басары Ачылбай Раматов 3 өлкөнүн мамлекеттик чек араларынын кесилишүү чекитинде символикалык стеланын ачылыш аземине катышты. Ал эми 3 өлкөнүн президенттери стеланын ачылыш аземин Худжанд шаарында видеоконференц байланыш аркылуу жасашты. Стела элдин достугун чагылдырып, чек ара маселелери биротоло чечилгенден кийин өлкөлөр ортосундагы кызматташтыктын, ишенимдин жана ынак коңшулуктун жаңы доорун билдирет. Кошумчалай кетсек, стела Кыргызстандын Баткен облусунун, Тажикстандын Согди облусунун жана Өзбекстандын Фергана облусунун аймактарында курулду. Элкат интернет провайдери толугу менен мамлекеттин карамагына өттү. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынын башчысы Канибек Туманбаев кабарлады. Анын айтымында 2007 жылы компаниянын 51% акциясы Максим Бакиев бийлигишүүсү менен жеке жактарга өтүп кеткен. Компанияны кайрадан мамлекетке кайтаруу учурунда Дүйнөлүк банкка дээрлик 1 миллиард 200 миллион сом карызы бар экени аныкталган. Учурда ал карыз толугу менен жабылган. Ошондой эле Туманбаев компаниянын 2024 жылдагы кирешеси 414 миллион сомду, уставдык капиталы 6 миллиард сомду түзгөндүгүн маалымдады. Иш башкаруучулар тарабынан 2025 жылы кирешени 1,5 миллиардга, ал эми уставдык капиталды 8 миллиард сомго жеткирүү пландалууда. Белгилей кетсек, Элкат интернети Кыргызстандын аймагында гана эмес, Өзбекстан, Тажикстан жана Ооганстанга жеткирет. Урматтуу президентибиздин койгон тапшырмасына ылайык бул кирешелери 2024 ала турган болсок, 2025 жылга жакшы пландар коюлду. 1,5 миллиардтан 2 миллиардка чейин еще кирешеси көбүрөөк мамлекетке түшө тургандай мына быйылкы жыл пландарды коюп атабыз. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, акыркы учурларда кандай гана ишкана болбосун, кайсы мыйзамсыз бүгүнкү күнгө чейин көрүнүштөр жеке тараптарга өтүп кеткен болгон болсо, мына азыр ошолор активтердин бардыгы мамлекетке кайтарылып жатат. Мына Элкаттагы мына элибизге, мамлекетибизге бүгүнкү күндө эң негизгиси мына бирден бир один из крупнейших, можно сказать, поставщиков интернета. Ошон үчүн бул мамлекет жеке көзөмөлгө алыш керек. Мына бүгүн мамлекеттин карамагында мына толук кандуу мына бүгүн өттү десек, мына биз адашпайбыз. Бир жылдын ичинде түндүк мобилдик тиркемесинде ири жаңылануулар орун алып, калкка мамлекеттик бардык кызмат көрсөтүүлөр онлайн багытына өткөрүлөт. Болуу тууралуу бүгүн маалымат жыйында президенттин иш башкармалыгынын башчысы Канибек Туманбаев билдирди. Учурда кызмат мекемесинин программисттери тарабынан мамлекеттик 100дөн ашуун долбоорлор даярдалууда. Алардын баары түндүк тиркемесине жайгаштырылып, кызмат көрсөтүүлөр бир сервис ичине болот. Ошондой эле тиркеме жөнөкөйлөштүрүп, дизайны да өзгөрүшү күтүлүүдө.
Түндүк мобилдик тиркемесинде ири өзгөрүүлөр болот. Эми бир сервистин ичинде бардык мамлекеттик кызматтар тиркелип, калкка кызмат көрсөтүүлөр онлайн түрүндө иштеп баштайт. Муну менен өлкөдөгү санариптештирүү иштерин алдыга жылдыруу максатталып, натыйжада калкты тейлөө борборлорунда жана башка мамлекеттик мекемелердеги сааттап кезек күтүү көйгөйлөрүн азайтат деген ишеним болууда. Бюрократияны азайтып, жарандардын мамлекет менен өз ара байланыш процессин жеңилдетүү көздөлүүдө. Түндүк аркылуу үйдө отуруп туруп көп кызматтарды алсаңыздар болот. Муну элдерге, жарандарыбызга ар бир райондордо, айылдарда азыр биздин кызматкерлер жеткирип атат. Мына ушул түндүк кириштин дагы жолдорун оңой жеңилдетүү боюнча дагы иштери жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө алгылыктуу иштерди жасады. Барып туруп, мына көрөсүздөр, ушул жылы буюрса түндүк, ошонун ичинде бардык гос услугалар, ошонун ичинде бардык бүгүнкү күндө биздин жарандарыбызга справкадан баштап туруп, үйдү сатып алганга чейинки кызматтар мына ошонун ичинде бүгүнкү күндө жасалат. Мы очень сильно начали развиваться. Биз иш жүзүндө ушул ишти алдыга жылдыруу үчүн чоң колдоону көрдүк. Жакында президентибиз Садыр Жапаровдун колдоосу менен кызмат мамлекеттик мекемесинин IT бөлүгүнүн жаңы имараты ачылды. Ал эффективдүү иштөө үчүн бардык зарыл шарттар менен жабдылган. Бул мекеме мурдагы Инфоком мамлекеттик мекемесинин негизинде түзүлгөн жана президенттин иш баркармалыгына өткөн. Бардык негизги иштеп чыгуулар жана инновациялар, анын ичинде түндүк мобилдик тиркемеси менен байланышкан иш аракеттер ушул кызмат мекемеси тарабынан ишке ашууда. Тиркеменин жаңыланган версиясында финансы кызматтары, санариптик документтер, аттестаттар, дипломдор, аскер билеттери жана башка керектүү документтер кошулат. Бул чечим башка мамлекеттик органдар менен биргеликте иштелип чыккан. Өзгөртүүлөр акырындык менен киргизилип, идеалдуу версиясын түзүү үчүн 1 жылдан ашык убакыт талап кылынышы мүмкүн. Түндүк тиркемени максималдуу түрдө жеңилдетүү жарандарыбызга, максималдуу түрдө мындай ыңгайлуу кылуу. Анткени бүгүнкү күндө чын айтканда түндүк тиркемеси кээ бир жарандарыбызга, алыс жашаган жарандарыбызга, айылдарда жашагандар колдонууга оор. Бүгүнкү күндө көп эле баягы эле 100дөн ашык эле справка тийиштүү мындай кызматтар бар. Андан тышкары дагы жакын арада Кудай буйрса дагы көп жаңы функционал жаңы сервистерди киргизебиз. Сервистерди мындай айтчу кетсе чоң мындай сервисти айтсак, түндүк мисалы ГИК госипотечная компания, ошо ГИКтин порталыны түндүк менен интеграция кылабыз. Жарандарыбыз эми мисалы азыр түндүккө да кирет, ГИКтин порталына да кирет, ГИКтин порталына да регистрация кылуу чын айтканда бул аябай ыңгайсыз. Биз ошодон азыр тийиштүү исходный код деп коет, алдык. Бүгүнкү күндө кызмат мамлекеттик мекемеси ошонун үстүнө иштеп атат. Ошо порталды биз ГИКтин порталыны түндүккө байлап, мындай интеграция кылып, ошо түндүк аркылуу эле жарандарыбыз мисалы ошо порталына ошо түндүккө кирип катталса болот, кезекке турса болот. Учурда бир нече онлайн кызмат көрсөтүүлөр ишке ашырылып жатат. Ал үчүн билдирүү калтырып, керектүү маалыматтарды туура толтуруу менен документти алса болот. Ошондой эле Кыргыз почтасы аркылуу өлкөнүн бардык региондарына жеткирип берүү кызматы каралган. Ал үчүн тийиштүү талаптарды аткаруу жетиштүү. Жөн эле үйдөгү турган күбөлүктү сүрөткө тартып жөнөтсө болот. Ошол келип бизге заявкага түшөт. Ал системанын ичине түшкөндө биздин кызматкерлер аны карап, архивдеги документтер менен салыштырып, ошону чыгарып берет да, анын түндүктө ал чыга берет. Ошол свидетельство о рождении, ошол свидетельство о заключении бракалар чыкканда ар кандай мамлекеттик органдарга барып, ошолорду көргөзүп, уже дальнейший кызматтарды ала берсе болот да. Белгилей кетсек, кызмат мекемесинде учурда 50дөн ашуун программист иштейт. Алдыңкы келечекте алардын санын 120дан 150гө жеткирүү болжолдонуп жатат. Бул программисттер өлкөдөгү жалпы мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү багытында 100дөн ашуун долбоорлорду иштеп чыгып, түндүк тиркемеси аркылуу электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнү ишке ашырышмакчы. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек. Чакан ишкерлер кааласа патент болбосо ККМ менен иштей алат. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын жетекчиси Алмамет Шыкмаматов 31 мартта Жогорку кеңештин комитетинин жыйынында салык саясаты боюнча маалымат берип жатып айтты.
Анын айтымында учурда чаккан ишкерлерге патент системасын кайтаруу боюнча президенттин буйругу даярдалууда. Мурдагы системаны жаман дегенге болбойт. Салыкты баары төлөп, тартип болсун деген ниет болгон. Бирок базарлар, инфраструктура көзөмөл системасы даяр эмес экен. Анткени менен патент алгандарга атайын чек коюлат. Балмуздак саткан менен контейнерди иштеткен соодагерлердин бирдей салык төлөгөнү адилетсиздик. Ошондуктан патенттин баасы товар жүгүртүүсүнө жараша коюлат. Тагыраагы көп соода кылгандар үчүн тариф жогорураак болот. Товар айлантуусу аздар патент албай, ККМ менен салык төлөбөй иштей алат, деди Шыкмаматов. Кыргызстанга Абхазиядан, Армениядан мыйзамсыз ташылып келген автоунааларды каттоо 1 апрелде башталып, 1 октябрга чейин созулат. Бул тууралуу транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин басма сөз кызматы кабарлады. Легалдаштыруу мамлекеттик агенттиктин бардык аймактык башкармалыктарында жүргүзүлөт. Чет өлкөлөрдүн мамлекеттик каттоочу номердик белгилери менен документтери бар автоунаалар мыйзамдаштырылат. Ал эми документи жок болсо айдоочу ID паспортун, эгерде бар болсо машинени каттоо жөнүндө күбөлүктүү. Менчик укугун тастыктаган документте автоунаа издөөдө күрөөдө эмес экенин тастыктаган маалыматты бериши зарыл. Чек арадан алып өткөндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган берген маалымат легалдаштыруу үчүн 100 000 сом төлөгөнү тууралуу дүмүрчөктү унаа мекемесине бериши зарыл. Мындай автоунааларга 10 аймак катары мамлекеттик номерлар берилет. Машина катталгандан кийин аны башка адамга сатууга, чет өлкөгө чыгарып кетүүгө, ошондой эле такси кызматына пайдаланууга тыюу салынат. Ош облусунун Өзгөн шаарындагы жеке менчикке мыйзамсыз берилип кеткен 1 гектар 8 сотик жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматта айтылгандай, жерди жеке менчикке берүүгө мыйзамсыз токтом чыгаргандыгы үчүн Өзгөн шаарынын мурдагы мэрине кылмыш иши козголгон. Жыйынтыгында Ош облустук соту атылган жер тилкени мамлекетке кайтаруу чечимин чыгарды. Жалал-Абад облустук ооруканасына 7 кабаттан турган имарат курулат. Бул тууралуу бүгүн министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев облустук ооруканага барган учурда билдирди. Жаңы салына турган имарат толугу менен заманбап шартта салынып, имаратта тиг учак конууга да шарт түзүлөт. Мындан сырткары УКМК төрагасы облустук оорукананын аймагындагы эскилиги жеткен имараттарды бузуу тапшырмасын коюп, жеке менчик клиникаларды мындан чыгаруу керектигин айтты. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Больница кандай болду? Иштеп атабы? Иштеп атат. Кандай иштеп атат? Жакшы иштеп атат. Эл жакшы иштеп атабы? Оорулар, сотрудниктер баардыгы ыраазы. Жалал-Абад облустук ооруканасына 7 кабаттан турган имарат курулат. Бүгүн 31 мартта министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев облустук ооруканага барды. Жаңы салына турган имарат толугу менен заманбап шартта салынып, имаратта тиг учак конууга да шарт түзүлөт. Муну почти миллиард сомдук эмени больницаны куруп беребиз. Хорошо. Бардык проектлерин даярдагыла. Катты жазып даярдаңыз. Урматтуу президентибиз жазайлы. Президенттин став фондунан акчасын бөлдүртүп беребиз. Президентке жазсаңыз, президент макулдук берет, бөлдүргүлө деп. Анан биз акчасын таап бөлдүрүп беребиз. Хорошо. Кудай калса муну дагы тез аранын ичинде куруп бүтөбүз. Жанагы баштап коюп, таштап койгон болбойт. Бирок ал жерде бак экен, ушу бактар кыйылат да, эми мунун айла жок. Азыр эле. Но башка жакка бак тигебиз. Муну эски больницалардын ордуна, зданиялардын ордуна. Булар сүрүп алып таштап туруп бактарды тигебиз. УКМК төрагасы облустук оорукананын аймагындагы эскилиги жеткен имараттарды бузуу тапшырмасын коюп, жеке менчик клиникаларды да мындан чыгаруу керектигин айтты. Буларды алыш керек, муну орду алыш керек, бардыгын буздурушубуз керек. Олордучу. Мына керек эмес здания бардыгын жоготобуз. Эски, ириген, чириген здания калбаш керек бу жердечи. Мына эски зданиялардын баары муну турат, дагы кайсылар турат. Ошолордун баарын алышыбыз керек. Так, хорошо, ошолордун баарын алгыла. Дагы кайерде эме частный? Шучу бар. Бир, эки, үч больница курулган, ондай. Эки больница, бул больница эмес, бул амбулаторный приемда, аста аптека. Ушулар курулган. Анан кийин могул жерде 2 үй бар, Эки үй бар. Бул жерде аксакалдык, анан нарагында. Видите, мына больницанын территориясы частный куруп алган. Бул эмне деген шумдук булчу? Анан кийин дагы элдерибиз нааразы болгон туура да. Эл туура нааразы болуп атат. Эл ушу айтып атат, бизге дейт больницадан бизге сапаттуу жанагыдай медициналык обслуживание, да, сапаттуу жардам болбой атат деп атат. Элдер кыйналып атат. А биз болсо больницанын жерлерин
акчасын частныйга бөлүп карап отурабыз. Чекеден бул жагына үй куруп кетип, бул жагына аптека куруп алып, дагы бир чекесин кыркып алып, кичинекей бир нерселерди куруп алган кереги жок андайчы. Макулбу? Жеке медицинага бизде мыйзам боюнча уруксат берилген, туурабы? Жеке медицинаны кура беришсин, сөз жок. Башка жерден жердин алышсын, лицензиясын алышсын, курусун. Бирок больницанын территориясы тийбесин. Курулуш иштери ушул жылы башталат. Ага жалпы 900 миллион сом каражат жумшалат. Аталган оорукана облустук болгондуктан Жалал-Абад облусунун бардык райондорунан келип дарыланышат. Мындан улам орун жетишсиздиги көйгөй жаралып келет. Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканасынын материалдык техникалык базасын чыңдоо максатында биз министрлик кабинетинин төрагасынын орун басары УКМКнын төрагасы Камчы Кыдыршаевичке кайрылганбыз. Ушул оорукана бул областта жападан жалгыз экинчи баскычтагы оорукана болуп эсептелгендиктен бардык област боюнча 1 миллион 200 миң калктын ден соолугуна кам көрүү максатында жаңы имаратты куруп берүүнү суранганбыз. Ошол кайрылганыбыздын эске алып, Камчы Кыдыршаевич бүгүн өзү келип, бул жерде кайсыл жерге кандай больница курар тууралуу кеп кеңешин айтып, биз менен кеңешти. Негизде натыйжада ушул ооруканага бир жаңы дагы бир 7 кабаттуу 900 миллион сомдук ички эмелектери менен курула турган оорукананын план колдоп берди. Кудай буйруса, ушул аз убакыттын ичинде 1 жыл, 1,5 жылга жетпеген ичинде ушул имарат курулат деген бир жакшы ойдо туруп үмүт кылып атабыз. Бул имарат бүтүп калса биздин областтык оорукана үчүн, бул элдин саламаттыгына дагы иштеп аткан сотрудниктер үчүн да аябай жакшы ыңгайлуу шарттар түзүлүп, ооруларды батыраак ушул жерден сакайтып үйүнө жөнөткөнгө чоң бизге өлүгү болот деп ойлойбуз. Мен мына элдин өкүлү катары ушул элдердин көптөгөн кайрылуулары менен ошол эле биздин жарандарыбыз Камчы Кыдыршаевичке түз кайрылып, мага кайрылып, ошонун артынан урматтуу генералыбыз Камчы Кыдыршаевичке мен да кайрылып, өзү келип ушул жерге мамлекет тарабынан заманбап оорукана курууга көмөктөшөрүнү, ошол эле мезгилде урматтуу президентибизден дагы ушул көйгөйдү жеткирип, чогуу ушул мамлекет тарабынан чечип берүүгө баягы өзүнүн сөзүн берип кетти. Мен ойлойм, бул иш сөзсүз ишке ашат деп, эскизин вариантын көрсөтүп, жана биз генералыбыз келгичекти ушул коллектив менен кошо мен дагы кайсы жерге курсак ыңгайлуу болот экен деген жерлерин караштырдык, ыңгайлуу жерин айттык. Эми ал жерлерге жанакы пландары түзүлгөн болсо, буюрса бул жөнөкөй эле оорукана эмес. Бүгүн баягы 21-жылдын талабына ылайык вертолет үстүнө коно турган, тик учак коно турган баягы оорукана болот да, ошого дагы шарты менен. Жалал-Абад облустук ооруканасы алгач шаардык оорукана болуп түзүлүп, 2000-жылы облустук статус алган. Учурда облустук оорукана жалпы 435 орунга ылайыкташкан. Бирок Жалал-Абад облусунда 1 миллион 200 миңден ашуун калк жашайт. Мындан улам кошумча имаратка муктаждык жогору болуп турат. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, регион. Сузак районуна 100 гектар жерге 40 миң көчөт олтургузулуп жатат. Бүгүн 31 мартта министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев көчөт тигилип жаткан аймакка барды. Олтургузулган көчөттөрдүн толук жетилиши үчүн 100 гектар жер толугу менен тосмолонгон. Жайыт жер болгондуктан сугарууда көйгөй жаралат. 3 ай аралыгында тамчылатып сугаруу системасы жолго коюлуп, ага жалпы 37 миллион сом каражат жумшалат. УКМК төрагасы тарабынан көчөттөрдүн толук көктөшүн өзгөчө көзөмөлгө алуу жергиликтүү токой чарба кызматкерлерине жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө милдеттендирилди. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Жашыл Мурас улуттук компаниясы ишке ашыруу жана акцияларды уюштуруу алкагында областтын Сузак районунун Барпы айыл аймагында көчөт отургузуу үчүн областтык күч түзүмдөрү сапка тизилди.
Сузак районуна караштуу Барпы айыл өкмөтүндө 100 гектар жерге 40 000 көчөт олтургузулуп жатат. Бүгүн 31 мартта министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев көчөт олтургузулуп жаткан аймакка барды. Жайыт жерди токойго айлантуу максатында мында жаңгак, өрүк, бадам, сасна көчөттөрү олтургузулду. Күнү түн иштеш керек. Силерге финанс жактан жетеби жетпей атат. Жетпесе айткыла. Канча акча керек айткыла, биз таба берели акчасын. Чтобы тартынбастан, жана кысылбастан ушул жер раз эгилгенде ушул жер өнүп кетиш керек. Бул жер жанагы биз ар дайым эле ушундай субботиктерди өткүзгөндө, мындай талтаректерди эккенде эгебиз дагы, анан кийин эсте чыгарып калтырып коебуз да. Муну компания ишине болбош керек. Бул ушул жер 100 гектар жер жанагы төөлүккө кала турган токой болуш керек. Ошондуктан бир дагы түү курабаш керек. Эгер курап калгандар болсо, сразу алмаштырыш керек. Ошондуктан бул жерге атай адамдарды бөлүп берип, иштетип, түнү күнү карап, бул деле көчөттөрдө лазым, эгилип атат көчөттөрдүн баардыгы жашпадай кичинекей нерсе да. Кичинекей жашпадай нерсе. Буларга мындай кылыш керек, жакшылап караш керек, жанагы орусча айтканда уход кылыш керек буларды. Сулга сынган тамырларды тазалаш керек. Тамырларды тазалаш керек. Азыр мына кычкачкан болуп калат. Биз кичинекей маалда муну ата бычак менен кесип жиберебиз, балта менен кесип жиберебиз. Тигилген көчөттөрдүн толук жетилиши үчүн 100 гектар жер толугу менен тоспологон. Жайыт жер болгондуктан сугарууда көйгөй жаралат. Мындан улам токой кызматы насостун жардамы менен суу көлмөлөрүн толтуруп, бактарды сугарууну ишке ашырганы турат. Ал эми 3 ай аралыгында тамчылатып сугаруу системасы жолго коюлуп, ага жалпы 37 миллион сом каражат жумшалат. Мына бүгүнкү Жалал Абад облусу Сузак районунда Барпы айыл округундагы иш чаранын негизги максаты урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич Жапаровдун 2 жылдын мурдагы баарыбызга жарыялаган жашыл мурас чоң жашылдандыруу кампаниясынан кийин ушул маселелер көптөгөн жерлерде көтөрүлүп келе жатат жана аткарылып атат. Ошонун негизинде бүгүн ушул жерге мындай эч нерсе өспөгөн, мындай какарап турган жерге 100 гектар жерге токой тигип атабыз. Бул токойлордун арасында ар түрдүү өсүмдүктөр бар. Дарактар, жаңактары бар, өрүк бар, алча бар, жана башка өсүмдүктөр бар. Мына бул негизги максат, бул жерде өзүңүздөр жакшы билесиздер, ушул токой Кудай буйруп иштеп кала турган болсо, ушул токой ушинтип өсүп кете турган болсо, бул жерде биринчиден бул экологиялык чоң пайда келтирген болобуз. Бул адамдын ден соолугуна дагы, жердин кыртышына дагы чоң пайда. Экинчиден экономикалык жагынан дагы ушул жергиликтүү жашаган элдердин ушул токой өсүп калгандан кийин жер жемиши менен пайдаланып, көптөгөн экономикалык дагы пайдалары болот. Көчөттөр олтургузулуп бүткөндөн кийин 100 гектар жер толугу менен каралма токой чарбасына өткөрүлүп берилет. УКМК төрагасы тарабынан көчөттөрдүн толук көктөшүн өзгөчө көзөмөлгө алуу жергиликтүү токой чарба кызматкерлерине, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө милдеттендирилди. Эгип эле койсоң бул өзүнө өсүп, өзүнө жакшы болуп кетет, муну караш керек. Кароо жакшы болуш керек. Ошондуктан мына өзгөчө кырдаалдар министрлигинин токой чарбасы ушул маселеге милдеттендирилди, жергиликтүү бийлик органдары менен кошо. Жана бул жерден баягы тамчылатып сугаруу ыкмасын колдоно турган болдук. Ал үчүн Турциядан келген жанагы специалисттер менен кошо ушул жерди толук боюн сугарып чыга турган болдук. Бул жерге негизинен 37 миллион сомго ошондой тамчылатып сугаруу системасы орнотула турган болду. Анын 5 миллионун МЧС берсе, 5 миллионун облустук жетекчиликтен фондун ала турган болду. Ал эми калган 27 миллионун спонсорлор тарабынан биз таап бере турган болдук. Ошол менен 37 миллионго бул жакшы бүгүнкү күндөгү эң мындай талапка жооп берген современный суу системасын, тамчылатып сугаруу системасын орнотобуз. Ошону менен бул жерлер каралат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу токой кызматы өткөн 2024 жылы 1650 гектар жерге көчөт тиккен. Садыр Кожоевичтин аябай чоң тапшырмасы бар. Ошо Кыргызстаныбызды жашылдандыруу, будан эле тышкары жолдордун бойлоруна аябай көктөртүрүп көчөттөрдү эгип, андан тышкары мындай токойлорду жакшы кароо боюнча, анан негизинде азыр дүйнө жүзү боюнча да ошо климаттык өзгөрүлүштүн дагы байланышы ошого аябай катуу таасирин берип атат да, мындай токойлордун жок болуп кетип атканы.
Мына биз канчалык токой бизде жыш жана кенен боло турган болсо ошончолук Кыргызстанга көлөкө болот, элдерге көлөкө болот, дем алуучу жайларыбыз көп болот. Көчөттөрдү эккенден кийин уже сугаруу жагы бул жергиликтүү бийликтерге көбүнчө жүктөлөт. Жергиликтүү бийлик бирок алардын да кыйынчылыктары бар. Себеби бул багытта бюджетке акча каралган эмес. Бул жактан кыйла эле кыйынчылыктар бар да. Биз ектик деп бир канча чыгымдарды чыгарып атабыз. Бирок кийин өстүрүү маселеси аябай курч турат. Ал эми 2025 жылы 2500 гектар жерге көчөт олтургузуу пландалган. Жашыл мурас өнөктүгүнүн алкагында жайыт жерлерди токойго айлантуу, ошол эле учурда жаратылыш кырсыктарын алдын алуу максатында ишке ашып жатат. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион. Дагы эле пара алып жатасыңар. Депутат Акбүкүн Таштанбеков суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинде коррупция уланып жатканын билдирди. Бүгүн комитет министрликтин ишин сынга алды. Буга суга суу үчүн бирдиктүү тариф коюла электиги, дыйкандардын наразычылыгы жана жүргүзүлгөн түшүндүрүү иштери максатына жетпей жаткандыгы себеп болгон. Кененирээк кийинки материалда. Анда тарифиңер эмче дайым болбосо эмнени күтүп атасыңар? Дагы эле взятка алып атасыңар. Чын эле монстр болуп алгансыңар да. Депутат Акбөкөн Таштанбеков суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги балык чарбалардын көлмөлөрүн каттабай жатканын айтып чыкты. Ага улай айыл чарба тармагында коррупция токтой электигин белгиледи. Дагы эле взятка алып атасыңар. Жок дегенде жанагы $3000, $4000 алып атпайсыңар. Ошону кичине азайтып койгула эгерде мыйзамга. Атай кылып атпайсыңарбы? Мыйзамга киргизбей жатабыз. Ошону мындай катталбай жатат. Көлдүн баары эле бирөөсү сугат жер, бүжөр багара, жол болсо жайыт, ушундай болуп турат да. Ал бечаралар эми жайыт жерлерден биз баягы президенттин указы менен салыктан бошотуп койду да. Анан кийин эмне кыларын билбейт да азырчы. Жок салык төлөбөсө жергиликтүү элдердин баардыгы икирет. Булар жок акча төлөбөйт. Айыл өкмөттөр акча алып атат, акимдер акча алып атат деген сөздөргө барылып атат да. Замечанияңыз бар аябагында туура. Ошон үчүн жай ошол департаменттин директору жумуштан кетип азыр жаңы директор шайланды. Именно мен да ошол балык боюнча иштерди жүргүзө баштайбыз. Эми жаңы директор келсе элечи катталбай калат. Ошолордун баардыгы пропустили, оказывается. Ошон үчүн жана каттоо боюнча, инвентаризация боюнча кайра иштердин баарын жүргүзө баштайбыз. Жок, иштегенде мыйзамга киргизишибиз керек да. Анда айыл өкмөттөрдүн тиги өзүңөр менен кабин менен сөзгөндө сүйлөшкөндө дагы бүт барын инвентаризациялап туруп учетко отургузгула батыраак. Акбөкөндү көчтү туура айтып атат азыр. Эмне үчүн отургузбай атасыңар анда? Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитети бүгүн суу кодексинин долбоору жана суу кодексин колдонууга киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун экинчи окууда карады. Талкуунун жүрүшүндө депутат Марат Мураталиев дыйкандар сугат сууга болгон тарифтин көтөрүлүп кеткенин айтып, нааразы болуп жатышканын билдирди. Климаттык шартка ылайыктуу болгон кадимки райондордо өстүрүлгөн бардык айыл чарба өсүмдүктөрүнө туруктуу суу агымы менен күрүштөн тышкары 1 гектарга 1 суугат үчүн 500 сом деп тур. Атам бизде мисал үчүн Таласта фасоль 5 суугарылат үч эмес. Ошондо кандай болот? Бир адамда 1 гектар эмес бир семьяда. 4-5 гектар семья жерлери бар. Аларды кандай болот? Азуу койсоңуз ушун менен суранычты да элдер. Ар бир культуранын норма поливасы бар да билесиздер. Средняя мынакей жүгөрүнү мисалы мындай жалпак тил менен алганда 1 гектар жүгөрүнү мисалы 5 сом төлөйт да. 1 гектарды бир күндө бүтпөй калды. Мисалы 30 сот, 40 соту калып калды экинчи күнгөчү. Ошол норма поливаны дыйкандар бул жерден полностью алмайынча жанагы 5 сомду төлөбөйт, бир эле жолу төлөйт да. Бу жерде жазылып турат, күрүштөн башка өсүмдүктөрдүн баарына гектарына 500 сомду. А жерде жок. Bir günde su karıp bitmeye kalsan ertengel oşa 5 son menen kala öğret degen. Anı уже bir gün su verdi o şerdeki muraptar. Ertengisi gün su alsan kayra 5 son verdi. Bu buyruktundagı emesин карап чыгып атышат бул суу чарба кызматы. Депутаттар азыркыга чейин сугат суу үчүн бирдиктүү тариф коюлбаганын айтышты. Өлкө аймагында сугат суу мезгили башталганына карабастан бул жаатта жигердүү иш жүргүзүлбөй жатканы белгиленип, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин иши сынга алынды. Министр бирде айтып атат. Силер бирде айтып атасыңар, бул тариф өзгөрүлгөн жок. Андан кымбаттап айтпайсыңар. Жазгы талаа жумуштарына сугат азыр башталат. Беделдерди уже сугарып атат. Анда тарифиңер эмче дайым болбосо эмнени күтүп атасыңар?
Эмне кылып атасыңар? Мына жазгы талаа иштери башталды. Эң киче суунун тарифи 500 сом дегенсиңер гектарына. Кааласыңар киресиңер, кааласыңар кирбейсиңер. Мурунку тариф менен райондук руарлар заставлять этип атат дыйкандарды киргизгенге. 3-4 жол айттык. Жөн эле отурасыңар кагаздын үстүндө, биякта бүт барыңар чиновник болуп калгансыңар. Райондордо руарларыңар так иштеген жок. 500 сом дейсиңер дагы мурунку 1 тыйындан 3 тыйын деп тура айтып атат. Анан 250 сом болчу. Эми азыр деген 500 сомдон сурап атасыңар. Бир сугатка. Бул бериле сугат. Эртең менен жарым гектарың сугарылбай калса кайра 500 сом төлөшүң керек. Муну биз айткан жокпуз, өзүңөрдүн кагазыңар турбайбы? Анан азыр карап атасыңар дейсиңер. Эмнени карап атасыңар азыр? Уже бүттү сугат, бүтүп баратат кээ бир жерлерде, өлкөнүн жарымында бүттү уже. Комитет суу каналдары тариф боюнча түшүндүрүү иштери тууралуу талкууну улантты. Ошентип суу кодексинин долбоору жана суу кодексин колдонууга киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырышты. Акылай Карабаева, Регион. Жалал-Абад облусунун окуучулары Дубайда өткөн дүйнөлүк чемпионатта байгелүү орундарды камсыздады. Олимпиадага Кыргызстан, Алжир, Өзбекистан, Казакстан, Япония, Пакистан жана Түркмөнстандан келген 500дөн ашык окуучулар катышты. Алар математика, англис тили, орус тили, араб тили жана менталдык арифметика боюнча ат салышты. Кесиптешим Асель Сыдыкова менталдык арифметика боюнча дүйнө чемпиону болгон айылда билим алган окуучуларды тасмага алып келген. Толугураак кезектеги материалда сөз болот. Азаматсың Саида. Саида кызыбыз ошол жерде 8 мамлекеттин арасында супер чемпион деген баш байгени багындырды. Бул кызыбыз ар бир олимпиада учурунда баш байгени багындырып келген. Азаматсың Саида. Номер 57 атындагы мектебинин 2 окуучусу Дубай шаарында өткөн дүйнөлүк олимпиадада байгелүү орунду камсыздады. 5 класстын окуучусу Асия Нажимединова менталдык арифметика боюнча 8 өлкөнүн арасынан 1 орунду алса, Саида Үметалиева супер чемпион болду. Бүгүн мектеп жааматы аларды жетишкен ийгиликтери менен куттукташты. Бул ийгиликтерибиз мына биздин аркабызда көрүнүп турат. Бул Дубай шаарынан алган белектери болсо, бул акыркысы эмес деп ойлойбуз. Асия Саида мектептин эң алдыңкы окуучулары. Алар менталдык арифметика боюнча райондук республикалык сынактардын жеңүүчүсү болушкан. Ал эми дүйнөлүк чемпионатка жолдомону Өзбекстанда өткөн эл аралык сынакта алышкан. Эми алдыда Түркия өлкөсүндө сынак күтүп турат. Мен менталдык арифметикага 4-классыман бери катышам. Катышканыма 1 жыл болду. Мен катышкандан баштап барган жагыман ийгиликтер менен келип атам. Анан ушу Дубайга барып да 1 орунду алып келдим. Алдыда планым ошо чоң ойгондо мугалим болсом дейм, анан президентке жолугам дейм. Биринчи алганым бул Жалал-Абад шаарында болгон. Бул жерден дагы 1 орунду алып келгенмин. Акыркы болгоным бул Дубай шаары болду. Дубай шаарында көптөгөн мамлекеттер келди. Ал жерде сүрдө болду, көптөгөн кыйынчылыктар болду. Ошо анан отуп келдик. Саты мектеби Жалал-Абад облусунун Сузак районуна караштуу Саты айылында жайгашкан. Менталдык арифметика боюнча кошумча билимди мектеп жетекчиси киргизген. Миргүл Калчаева 5 жылдан бери бул тармакта балдарды окутат. Анын жыйынтыгында жалпы 20 окуучуну жеңүүчү кылган. Менталдык арифметика ОЗ-2 тест эсептөөнүн негизинде балдардын интеллектуалдык жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүүчү уникалдуу усул болуп эсептелет. Балдар бир катар эсептерди, татаал арифметикалык эсептерди бир заматта чыгара алышат. Мисалы үчүн кошуу, кемитүү, көбөйтүү, бөлүү, сандарды тамырдан чыгаруу, ошолордун бардыгын бир заматта иштеп чыгаралат. Бул боюнча бизге көп пайда алып келди балдардын. Анткени балдардын өзүнө болгон ишеними артты, логикалык ой жүгүртүүсү өнүктү. Ошо менен бирге балдар чет тилдерди жакшы өздөштүрө баштады. Биз ошол нерсени байкадык. Биздин мектепте 311 окуучу бар, ошонун арасында 50 окуучубуз менталдык арифметика боюнча курстарга окуп келишти. Ошондо бир топ ийгиликтерди жараттык. Ар бир олимпиадалар өткөзүлгөн сайын биздин балдарыбыз катышып, жемиштүү келип атышты. Ошол ийгиликтерибизди бүгүн мындай көргөзгөнгө аракет кылдык.
Менталдык арифметика боюнча Таранбазар айылынын Каныбек Осмоналиев атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин 3 окуучусу дагы жакшы жыйынтык менен кайтышты. Дубайда өткөн дүйнөлүк чемпионатта Айсезим Жолдошбекова супер чемпион, Ариет Жолдошбеков жана Азирет Жолдошбеков 1-чи орунду алышты. Алар бардык сабактарга жетишип окуган мектептин алдыңкы окуучулары. Азирет кичинекейинен эле мындай акылман, зирек бардык сабактарга өтө атаңдашчыл. Bunun hareketi öte жақсы. Буга чейин дагы ментальный арифметикадан Ташкентке барып келген. Ал жактан да 1-чи орунду алып келип, Дубайга барып келип, ал жакта 11 мамлекеттин арасынан бул 1-чи орун деген бул өтө чоң ийгилик. Буну менен сыймыктанабыз биз. Бул келечектен дагы бизге чоң үмүттөрдү күтөм мен бул баладан. Бул бала анан интерактивдүү ар тараптан өнүккөн, энергичный бала. Буну мени ар дайым сыймыктанам. Айсырет, сен эмнедейсиң? Кандай болду? Кыйын болгон жокпу? Жоқ, ал жерде тест менен иштедик. Тесттен 200 мисал берди. 200 мисалды 10 мүнөттө иштедик. Алардын арасынан туураларынан байланыштуу биз 1-чи орун болдук. Орун алып кетем деп үмүттөнгөм. Менин классымдагы эң алдыңкы окуучулар, эко тең ушул даярдоо классынан бери класс жетекчи болуп келейтам. Ошондон бери эң алдыңкы окуучулар, отличник, эко тең жакшы окуйт. Биз булар менен сыймыктанабыз. Буга чейин деле жакшы окуп келишкен, сыймыктанып келгенбиз. Дагы бизди сүйүндүрүп, дагы чоң-чоң ийгиликтерге жетишет деген тилектемин. Жакшы эле жыйынтык болду. Ал жерде көп эле окуучу катышты. Жакшы эле үмүт менен барабыз. Башка мамлекеттер катышты. А жерде Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Япония дагы көптөгөн мамлекеттер катышты. Ошонун арасынан жеңимкерлик отурабыз. Жакшы кыздардан болгону эле, Азамат. Ошондой эле Таранбазар айылындагы номер 40-чы Мамат Камбаров мектебинин 4-чү класстын окуучусу Медина Калчаева 2-чи орунга илешти. Буга чейин ал облустук турлардан өтүп Дубайга жолдомо алган. Ал окууда активдүү мектептин сыймыгы. Биз сыймыктанабыз кызым менен. Мектепте үлгүлүү окуучу, сабактарга активдүү катышат. Өзгөчө адабий окуу, математика сабактарына, сүрөт сабактарына кызыгат. Биринчисинде чыгара албай кыйын болчу. Кийин бир ай үйрөнүп уже үйрөнүп калгам. Үйрөнгөндөн кийин шарда мен уже 1-чи орунду алып билгем. Кийин дагы иштеп, кийин чет элге барганда аяктан 2-чи орунду алып келдим. Эске салсак, Дубай шаарында өткөн эл аралык олимпиада ушул жылдын 21-25 март күндөрү өттү. Ага 8 мамлекеттен 500дөн ашык окуучу катышты. Алар математика, англис тили, орус тили, араб тили жана менталдык арифметика боюнча ат салышкан. Асел Сыдыкова, Шеризат Эгембердиев, Регион телеканалы. 10 жаштагы кыргызстандык Тимур Ырысов шахмат боюнча эл аралык турнирде 1-чи орунду ээледи. Бул тууралуу Кыргыз шахмат союзу билдирди. Турнир Германияда өттү. Анда жаш шахматчы 15 мамлекеттен келген 86 атаандашын жеңип, 1-чи орунду камсыз кылды. Ал эң жогорку 9 упайдан 7,5 упай топтой алган. Тимур учурда 10 жашка чейинки балдар арасында Кыргызстандын чемпиону. Бүгүн Кыргызстандын кыз келиндер күрөшү боюнча курама командасынын мүчөлөрү Азия чемпионатынан кайтып келди. Спортчуларды Манас эл аралык аэропортунан спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциянын директору Мелис Тоокелов жана туугандары тосуп алды. Иорданияда 25-30 март күндөрү өткөн күрөш боюнча Азия биринчилигинде кыргызстандык балбан кыз-жигиттер 6 медаль алып, командалык эсепте 6-чы орунду камсыздады. Эркен күрөштөн Эрназар Ахматалиев алтын, Орозбек Токтомамбетов күмүш тагынды. Кыз келиндер күрөшүнөн Айпере Медет кызы алтын, Калмира Билимбек кызы колу алды. Грек-рим күрөшүнөн Разак Бейшекеев күмүш, Ырыскелди Максатбек уулу колу медаль тагынды. Натыйжада жалпы командалык эсепте биздин өлкөнүн спортчулары Иран, Япония, Түндүк Корея, Өзбекистан жана Казакстандан кийинки орунга жайгашты. Регион телеканалынын күндөмү маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толтурат. Ар дайым жакшы жаңылыктар менен башталат. Түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүлдүү болсун. Саламатта туруңуздар.